Жалал Абад шаарынын стадиону элге жык толгон. Сооронбай Жээнбеков менен жолугушууга 50 миңге жакын адам келди. Жергиликтүүлөрдүн маанайынан эле талапкерге өзгөчө ишеним артып жатканын байкасак болот. Жалал Абадтыктар Жээнбековду Кыргызстандын тарыхындагы эң мыкты өкмөт башчы катары билишет. Анткени анын тушунда өлкөнүн экономикасы ар тарабынан өсүшкө ээ болду. 7 айдын жыйынтыгы менен 17-жылы 5,7 миллиардка, жалпы 8 миллиардка бюджетти көбөйтүп бердик. Мына ушундай жетишкендиктер мен башкарган өкмөттө бүт тармактар боюнча болду. Мындай жетишкендик бир дагы өкмөттө Кыргызстандын тарыхында болгон эмес, урмат агайын туугандар. Жээнбековдун программасы жөнөкөй, эң башкысы элге түшүнүктүү. Андан калктын бардык катмары өздөрүнүн көйгөйлөрүн көрө алат. Өлкөнү таза суу менен камсыз кылуудан баштап төмөн пайыздагы ипотекага чейин 11 миң сомдон кем эмес пенсия жана 26 миң сомдон ашык мугалимдердин айлык майнасы, ирригацияны өнүктүрүү долбоорлору жана жумушчу орундарды түзүү. Эң башкысы коррупцияны жок кылуу боюнча катуу чараларды камдоодо. Бизде элибиз бар. Биз ошол балдарга салабыз каражатты. Акчаны билим берүү тармагынан аябай урматтаган туугандар. Биз мына кыска мөөнөттө 3 эсе көтөрдүк. 3 эсе көтөрдүк. Менин максатым ушундай. Максатым өзүм мугалим болуш дегеним Кыргыз мамлекетинде эң көп айлык алган бул мугалим болуш керек, урматтаган туугандар. Бүгүнкү күндө Кыргызстаныбыздын бардык булуңгурчунда, Ошто болобу, Жалал Абадта болобу, Ысык көлдө болобу, Нарында болобу, Таласта болобу, Чүйдө болобу, бардык жерде элдин баары Сооронбай Жээнбековду 80% өткүзөбүз деп турушат туугандар. Сооронбай Жээнбековду чыдамсыздык менен өзүнүн Каракулжа районунда күтүп жатты. Район борборундагы стадионго 10 миңге жакын адам келип, бул талапкерди жеке таанып жана аны таза кызмат кылган өлкөнүн мыкты уулу деп сыймыктанып жатканын айтышууда. Убагында Абсамат Масалиевичти тазалыктын, чындыктын эталону деп койчу. Бүгүн сиздердин уруксатыңыз менен мен Сокени чынчылдыктын, тазалыктын, коррупцияга берилбеген таза адам экен деп эталону деп айтам. Энелердин тилегин да Кудай берет. Кудай буйрса сен 5 күндөн кийин президенттик тагыңа отуруп каласың. Эл ишенген, Кудай колдогон президент бол. Сооронбай Жээнбеков бул ишеничти актаарына ишенет. Анткени ал мамлекеттик башкаруудагы бардык тепкичтерди басып өтүп, тажрыйбасы менен да, жашы менен да өлкөнүн лидери болгонго бышып жетилди. Жээнбековго добушуңду бер. Номер 9.